Кушубак Кутмандын күнүңүздөр менен ардактуу менин көрүүчүлөрүм, арыбаңыздар. Кыйырдагы кыргыздардын балдары үчүн деген долбоорубуздун кезектеги чыгарылышын сиздердин назарыңыздарга сунуштайбыз. Студиямдын мейманы Кыргыз-Түрк Манас университетинин окутуучусу, доцент, Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү акын Элмира Төлөкова кайрадан биздин студиябызга келди. Бул жолу мына Борки Жашынмак деген китепке кирген Күз деп аталган ырдын тарыхына токтололу деп турабыз. Анда эмесе Элмира айым, адаттагыдай эле өзүңүз ушул ырдын тарых таржымалына токтолуп, котормолору туурасында баян кылып бериңиз. Күз ырын жазып калышыма мен өзүм 11 туугандын улуусу болдум. Бөбөктөрүмдү карап чоңойгонун баарын көз алдымдан өттү. Алардын ар бир кыймыл аракетин билем. Ошолор себепкер болду го деп ойлойм да. Бул жерде кичинекей бала күтүүсүз күз жөнүндө суроо бергени ырга кирген да. Мектепти жаңы бүткөн кезимде жазган элем. Анан коюп өзү мазмуну дагы өзүмө жагып сактап койгон экем. Кийин ошол ыр жыйнакка кирип калды. Анан бул ырды орус тилине которгон Жылдыз Акаева жана Анна Бичевина, англис тилине которгон Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу, филология илимдеринин кандидаты, доцент Алтынай Токтоматова. Сүрөтчүсү Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу Айтбүбү Бадахшанова. Бет ачары өткөн, ошол бет ачарын даярдоого номер 86 мектептин башталгыч класстарынын окуучулары дагы аябай активдүү катышты. Бир класс гана көркөм окуунун баардыгын даярдады. Ушул китептин жарымын 86 мектеп даярдаса, көркөм окууну жарымын 99 мектептин окуучулары даярдаган. 99 мектепте ар түрдүү класстагы окуган окуучулар көркөм окууга катышкан болсо, бул мектептин өзгөчөлүгү 86 мектепте бир гана класс, 4 класстын окуучулары класс жетекчиси баардыгын көркөм окушту. Аны даярдаган класс жетекчиси номер 86 орто мектебинин башталгыч класстарынын мугалими Гүлнара Байганаева болду. Даярдады. Эмне үчүн биз бул тарых таржымалына токтолуп атабыз? Себеби ушул эле күз деген ырыңызчы, Элмира айым, мен дагы ошол жана репортаждарды даярдаганы, ошо Заманада, газетада, радиодо иштеп жүргөнүмдө эки жака көбүрөөк чыктык да. Анан ошондо мындай автор жок эле ушул ырды көп жерден угуп турмун. Анан кийин баягы сиздин ошол китебиңиздин бет ачары болуп калганда ушул ырды угуп, мен таң калып атпаймынбы, ушуну сиз жаздыңыз беле депчи. Анан ошон үчүн бул долбоордо ушул тарыхына сөзсүз түрдө токтолуп кетеличи. Себеби баягы ыр окулуп атканда, айтылып атканда ошонун автору ким экен, онун ким жазыптыр, кимдер окуптур дегендерди дагы бир мындай тактап айтып кетеличи деген максат болду да. Анда келиңиз, анда төмөнкү тасмага көңүл бурабыз. Бөбөгүмдер читип жүрсөм бактаралап, мындай деди капыстан, буга ким жооп таба алат? Эжеке бай айтчы дейт, күз келгени жакшы дейт, бирок күздө шоктук кылып мынча неге шашты дейт. Бышырам деп жер жемиш, бактаракка барыптыр, жалбырагын байкабай бүт бышырып салыптыр. Эми ушулардын орусча котормосун айтып берейин. Осень, к нам пришла сегодня осень, с братом в парк пошла гулять. Любопытный брат вопросы очень любит задавать. Почему так рано осень к нам приходит, расскажи. Все листочки пожелтели и посыпались дожди. Но зато скажу я брату, осень — время для плодов. Разве осень виновата, что она итог трудов? Собран хлеб, созрели фрукты, много ягод, овощей. Хороша царица осень для людей и для зверей. Эми ушулардын англисче котормосун айтып берейин. Autumn. I was walking through the trees alongside my brother when he suddenly asked a question. Let's see who can answer it. Tell me, dearest, he said, it's good that autumn has come, but what is a hurry?
Cold it is how wet the wild, appearing quite reckless. It turns the leaf on the trees. But what's the hurry? Cold it is how wet the wild. Эгерде ушул долбоор сиздерге жагып атса, комментарий калтырып, Элмира эжейиңерге каалоо тилектерди калтырып койсоңуздар болот. Суроолор болсо, суроо деле калтырып койсоңуздар болот. Кийинки көрсөтүүдө ошолордун баарын окуп, анан кийин беребиз. Ушуну менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайлы. Келерки кездешкенге чейин саламатта калыңыздар. Ал эми кийинки жолугушууда биз ушул китепке кирген Булак деген ыр жөнүндө сиздерге кенен чонон айтып беребиз.